38 градус болуп атат. Жоқ, біз қаяқта жүрөбүз? Сиз Ош шаарынын ичинде, аймагында жүрөсүз. Учуруп коесузбу? Ассалам алейкум. Кандайсыз? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Мен атым Нурсултан, фамилиям Шакир уулу, муниципалдык инспекциянын башчысы болом. Тепловой режим боюнча рейд жүргүзүп аттык эле. Биринчиден тентиңиз жок үстүндө. Экинчиден грузуңуздун салмагы канча? Көрсөтүп коесузбу документиңизди? Машинаңыздын салмагы канча? Алсаңыз документтериңизди. Көрбөйлүбү биз? 15 тонна экен. Жүйүңүз канча тонна? Озаға тартып шықпадық. Тартып чыкпадыңызбы? Жок, канча тонна деп салды сизге? Бізге тонна деп салған жоқ та. Машинаңыз 15 тонна экен. Салмагыңыз канча тонна? Накладной барбы? Накладной жоқ, сол мамлекеттин жолун оңдоп атат, прописканы жазып берди. Мамлекеттин жолун сиз бузуп атпайсызбы азыр? Жүрбөш үчүн биз чыктык рейдке. Жүрүлүп атат го. Жок, жүрбөйт дейм. Жүрбөйт азыр. Мына карасаңыз, жолдун ээрип атканын көрдүңүзбү? Мына. Эми мына КАМАЗыңыз менен басып өткөндө элестетип атасызбы? Көрдүңүзбү? Ошол үчүн биз рейд жүргүзүп атабыз азыр. Накладноюңуз барбы? Канча тонна жүк алып кетип атасыз? Мелдир регулировка кылып тургула да машинаны. Жок. Эми силер туура түшүнбөйсүңөрбү? Мына карабайсыңар, биз асфальтты жаңы эле басканбыз. Мына кайра оюп атасыңар. Биз күндө асфальт басып бербейбиз го, туурабы? Мына карасаңыз канча тонна груз менен жүрөт шаардын ичинде. Мына знак туратын ал жерде, туурабы? Мүмкүн эмес деген знак турат. 38 градус болуп атат. 38 градус болуп атат. Сиз мына грузонный жүрөсүз шаардын ичинде. Кандайсыз? Денсаулык жакшыбы? Акционерное общество Айыл банк дейт. Машинаңыз канча беси? 8 дейт. 8 тонна. Азыр муниципалдык инспекциясы тарабынан тиешелүү протоколдор түзүлөт. Тепловой режимди бузганыңыз үчүн. Бүгін ташып атқан, Құдайдың отты күні ташылып атпайбы? Города Ош, Нурсултан Шакиров на деле. Мы за порядок, не только за цели. Ровно тут все в нашем отделе. Работа кипит, и мы все на пределе. Живая музыка болуп атабы азыр? Эске угулуп атат, биле атасыңарбы? Закон атышын билесиздер да? Азыр өчүрсүн музыканы. Рестобар, караоке. Көрдүңөрбү, мынанын жанында дом турат мына. Кайра продолжать этип атабы? Азыр өчүрөт. Канча болду саат? 11:30. 11:30 биз келген учурда музыка болуп атты. Мейсондун свидетельствосын алып чыгып берсеңиздер, муниципалдык инспекциясы тарабынан протокол түзүп беребиз. 2:20 Убакыт саат 11-ден 07:32 секундда. Закон атышын боюнча нормалар сакталып турат. Я карап коесузбу? Администраторсузбу? Боштор жокпу? Welcome back home. Я слышу вернувшись южные. 11:30 чамасында кече биякта видео съемка келди бизге. Музыкаңыз там эшке чейин угулуп атат да. Жаныңызда дом бар экен, элдер жашайт. Жок, сиз катты коюп атпайсыз. Ошон үчүн азыр мына ошол боюнча келдик. Ош шаарынын мэриясынан муниципалдык инспекциясы тарабынан протокол түзүлүп атат. Сизге дагы айтып коелу. Музыка саат 10-до өчүш керек. Салуучулар сизге кое бер, мен жооп берем деши мүмкүн. Жооп бере албайт эч ким. Ким жооп берет? Мына заведение жооп берет. Мына администратор, хозяиниңер мына жооп берет. 28 000 айып болду. Жаныңарда эки жакта тең дом бар экен. Элдер эс алыш керек, укташ керек. Туурабы? А силер бул жерде алар иштен, жумуштан келип шарчап жатканда силер даңгылдап музыканы коюп атасыңар, кынчын алып атасыздар. Закон атышын иштейт будан. Жүрөк таза, жүрөк бош. Келипсиң шаар бизга кош. Ар бир жарымга биз жолдош. Инспекция города Ош. Саламатсызбы? Биз Ош шаарынын мэриясынан муниципалдык инспекциядан келдик. Атым Нурсултан, фамилиям Шакир уулу, муниципалдык инспекциянын башчысы болом. Бул жер жаңы ачылдыңыздарбы? Саат 10-дон кийин закон атышын билесиздерби? 10-дон кийин мына ушундай громкостьта турсун, будан ашпасын. Түшүндүңүздөр, а? Ошону азыр эскертүү жүзүндө сизге эскертип атабыз. Азыркы учурда биз келген учурда музыкаңар ушундай турду.
ушундай болуш керек. Кошуналарда үйлөр бар экен жаныңарда, көрдүңөр. Ошол жерден арыз түшө турган болсок, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинде 82 беренесинде көрсөтүлгөн 280 өлчөмүндө айып пул салынат. Ошонун мэриясынын муниципалдык инспекциясы тарабынан Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинде 286 беренесинде көрсөтүлгөн мыйзамсыз башаламан соода. Ошого азыр муниципалдык инспекциясы тарабынан 3000 сом айып пул салынат. Конторду бардыгын алгыла бир-бирден. Алып салгыла, полностью алгыла. Велодорожка мына жер турабы? Мына келип туруп, мына силерге келип такалып атат, көрдүңөрбү? Мына болду, уже дальше кете албайт белик. А бул именно велодорожка болчу. Эже, мына сизге эскертүү. Мына карасаңыз, азыр 3000 сомдук протокол түзсөкчү сизге. 3000 сомдук товарыңыз да жок экен. Ошого сизге эскертүү, вообще чыкпаңыз бул жер, тротуар эжекен. Бүгүн эскертүү сизгечи. Уже повторный болсо сизге муниципалдык инспекциясы тарабынан протоколдор түзүлөт. Азыр эми протокол түзсөк, капа болосуңар. Даже биздин товарыбыз 3000 сом чыкпайт депчи. Турабы? Эскертүү бир эмес, канча жолу бердик? 4-5 жолу бердик. Азыр кандай кылабыз эми? Карасаңыз, мына тротуар ээлеп турат. Азыр түшүп кетсе башыңыз жарылат ушудачы. Алып коюңуздар бүгүн. Кандайсыңар? Ден соолук жакшыбы? Тынчсыңарбы? Мына зонтикти алгыла келин. Но зонтик койбогула бул жерге. Адамдардын башына тийип атат тротуарданчы. Азыр алыш керек эже. Кармагыла. Assalamu alaikum. Жардам бербей эле койсун эмес, тротуарга эмне үчүн коюп алып соода кылып атасыз? Керек малжерчи. Мына прилегающий средторуңарды караңыздар. Мына фасадыңарды ачыңыздар, мынаны алыңыздар. Мына мусор болуп жатпасын буларчы. Ооба. Саламатсызбы? Биз Ош шаарынын мэриясынан муниципалдык инспекциядан келдик. Силер рұқсат берет. Сизчи көп эле чыгып кетипсиз бияка. Бияка, сиз мындайраак кириңиз. Ичкерирээк. Азыр эле давай балдарды айтып да киргизип, мына жерде тротуарды чоңураак кылып кеңейткилечи. Түшүндүм, договоруңар бар экен. Ооба, ийгиликтер болсун ишиңерге. Бирок мындай ичкерирээк кирип алып иштегиле.